Калган эми мындан бир гана Алладан экен. İstep bir şifa bolчу жер бар болду бекен деп эле ушинтип отурабыз. Мындай айтканда мен өзүм буларга жүк болуп турган учурумда. Өзүм мынтип жедирип, ичирип, тоскондо көтөрүп отургузабыз, чоң сырасын жасаганда. Кичике баладай алып колуна салып берип коет Алла таала. 5 жыл бою ушинтип багып келатабыз. Мындан ылдый эч кыймыл жок. Ай сайын 100 миңден коротуп келдим. Жүлүнгө доо кетип, операциядан кийин ошо баспай калгам. Азыр убакка чейин баспай келем. Мындан 4 жыл мурун стройка тармагында иштеп жатып, экинчи этаждан кулап кеткем. Жаш баланы дайлап алып атабыз. Ушу карган кемпир чалга бир аз болсо дагы жүк болбойн деген аракет менен 5 жылга карат. Манжаларымда иштебейт да. Жалпы биздин катталышырга саламдарды жолдойбуз. Бул кайрымдуу бол чыгарылышы дагы болсо уланууда. Бүгүн дагы биз Максат аттуу агабыздын ден соолугун сурап келген учурубуз. Азыркы тапта агабыз дагы жалпы коомчулуктун жардамына муктаж болуп жаткан учуру. Менин атым Медербек Максатбек. 1993 жылы болом. Мындан 4 жыл мурун стройка тармагында иштеп жатып, экинчи этаждан кулап кеткем. Экинчи этаждан кулап ошо моюн сөөгүм сынып, жүлүнгө доо кетип, операциядан кийин ошо баспай калгам. Азыр убакка чейин баспай келем. Ошондон бери жатып ошо 8 ай мурун сбор болуп, ошо элдин жардамы менен Индия өлкөсүнө чейин барып келдим. Ошондо деле дагы эле болсо ошо результат болбой атат. Жылыш бол элек. Ошо азыр ошо жардамга муктаж болуш акча жагынан көп талап коюп атабыз, аябай. Кором жолу да акчабыз. Мындан мурун эле 3 ай мурун, 3 ай болду, 3 ай реабилитацияда болуп келдим. Ошто ай сайын 100 миңден коротуп келдим. Бир айда 100 миңден короп атты. Ичкен жеңибиз дары-дармегибизге көп суммада акчалар короп жаткан учуру. Мындан дагы улап атам азыр колум мындай ийди да. Ушуну түстөткөнгө операция жолу менен дагы ага ушу чоң суммада акча талап болуп турат да. Азыр канча экенин бирок толук айта элек. Эртең да текшерилем. Ошого дагы көбүрөөк суммада акча кетет деп. Айтып калдыңыз, стройкадан депчи Бишкектен элеби же башка жактан? Бишкектен эле частный болчу. Экинчи этаждан ошо кулап кеткен. Айкоостук менен тайып кеткен да. Ал тараптан кандай бир жардам көрсөтүлдүбү ошо иште? Убагында операциядан неме кылышты, операцияларда бир аз болсо да жардам кылышты эми. Бирок частный болгондон кийин аларда жоопкерчилик жок да. Жоопкерчилик өзүнүн мойнунда болуп калды. Ошондо сиздин жүлүнүңүзгө доо кеткен да? Жүлүнүн 70% үзүлүп кеткен деп болду Индиядан. Ошондой диагноз коюлду да. Индияга барып келдим дедиңиз, эмне үчүн жыйынтык болгон жок? Ал жакта гарантия берип, көпчүлүк айтат го, мисалы үчүн оңдоп коебуз, же жакшылаганга ушунча пайыз гарантия беребиз деп айтышып барат го. Биз жактан неме болчу, менде нерв кысылып турат деген неме болгон. Ошону бошотуп келип операция болом деп баргам да. Тилекке каршы нерв кысылып атыптыр. Ошо жүлүнүн үзүлүп кеткен так экен. Операция кылганга болбойт экен. Мындан аркы ошо биздики только реабилитация тынмай жок. Денебиз катып калбаш үчүн ошо кыймылдап турушубуз керек экен. Калган эми мындан бир гана Алладан экен. Азыркы учурда ошо өз тамагымды өзүм ичейин. Ушу карган кемпир чалга бир аз болсо дагы жүк болбойн деген аракет менен ошол аракетти кылып атам да. Өз колдорумду иштеп азыр мен манжаларымда иштебейт да.
Өз тамагымды өзүм иче албайм. Өзүм эчтеке өз алдымча эчтеке кылам. Тилим эле сүйлөйт, башка неме жок да. Жок дегенде өзүм отуруп калсам деген үмүт кылып, аракет кылып аткан учурумда элдин жардамы менен, элдин колдоосу менен ошол жака чейин мени көптөр эле таанып, ошолор колдоп, кичине болсо да условия түзүп беребиз деп аракет кылып атышат. Бирок ошо ойлогон оюбузга дагы эле болсо жете албай атабыз да. Бир жагынан коромжу болуп, больницадан больницага барып, аракет кылгандыктан азыркы учурда акча көп талап болуп атат. Үйдүн канчанчы баласысыз? Үйдүн ортончу баласымын, менден улуу 2 агам бар, менден 2 агам бир эжем бар, менден кийин 2 иним бар. Ар бири өз оокаты менен. Бизге 4 жыл болгонго чейин Кудайга шүгүр, бир туугандарыма дагы ыраазымын. Ошого чейин чуркап келишти. Алардын дагы. Мындай айтканда мен өзүм буларга жүк болуп турган учурумда алар деле ошо колдон келген жардамдар кылышат, бирок жаткан кишиге чынында акча көп кеткен. Эчтеке кыла албасаң, эчтеке неме боло албасаң. Ошол жумуш күнү, кулаган күндү кандай элестетип айтып бере аласыз? Кулаган күнүмдү элестеткенде ошо күндө эле жумушка баргам. Ошол үйдө күн сууктап жаткан, тезирээк бүтүрүш керек болчу. Милдетин алып алгандан кийин бүтүрүп берели деген ой болгон. Шашкан айынан болуп калды да эми. Байкостук менен улап кеттик. Ошо кулаган бойдон турган жокпуз. Негизи эле өзүңүз дагы ошол стройкадан башка дагы кесип менен иштечү элеңиз, мындай окудуңуз беле? Жок, ошо болгон кесибим ошо стройка болуптур. Башка билимим деле жок болчу. Азыр эми өзүңүз айтып калдыңызбы, тилим эле сүйлөйт, башка нерсем иштебейт депчи, кол бутум да иштебейт деп. Анан биз билгенден видео аркылуу кайрылгандардын баардыгын Айыл жергесинен көргөнбүз. Айылда болчуңуздар, анан азыркы учурда Борбор калабыз, Бишкек шаарындасыздар. Бул жака келүүңүздүн да максаты да ошол реабилитация болгон, э? Ооба, бияк келүү максаты эле бүт эле реабилитация, больница, бияктан эми больницаны бүтсө эле мен айылга барам. Жалаң гана ата энеңиздин гана колундасыз? Азыр ошо ата энемдин кароосунда, ата энем жанында. Ушул бизди өкүндүрөт да. Ойго жетип ата энемди багам, алып келган кезде ата энем мени багып турган. Кайра кичике баладай алып колуна салып берип коет да, Алла таалам. Үйлөнгөн эмессизби? Үйлөнгөм, ошо реанимацияда 24 күн жатып калгам. Ошол учурда эми келинчегим деле корксо керек дейм, үйдөгүлөр даярдана бергиле деген да. Дем ала албай өпкөм иштебей калган да. Улам нары кетип, кайра келип, улам нары кетип, кайра кетип эле. Үйдөгүлөр даяр тургула деп койсо, ошондо корксо керек дейм. Биз реанимациядан чыккан жактыр жаңы кетип калыптыр. Биздики эми азыр оор. Ары кырдан, бери кырдан, суубузду өзүбүз иче албайбыз. Суусайбыз, ошо ата энем постоянно маңдайымда. 70-ке чыгып калышты өкөдөн. Өкө бирдей эле. Индияга барып келгенден бери бир аз да болсо мындай жылыш барбы? Жок, өзгөрүү болгон жок. Индиядан деле ошо клетка терапия дегенди алдым. Анын деле ошо 100дүн 5-ине деген жардам берет экен, гарантия. 100дүн 5-ине болгон менен өзгөрүү болгон жок чынында. Ошо жалпы эл менен жардам сурайм, ошо колуңуздардан келген жардамыңыздарды берип кетиңиздер деп. Ушуга чейин дагы эле берип келди. Ушу колдоп жүргөн элиме мен терең ыраазымын. Ушуга чейин тынбай колдоп келип атышат. Дагы эле болсо. Жалпыңа мен ыраазычылык эле билгисем. Эми ушу колдорума кыймылдап кетишине бир аз болсо да салуу. Азыр ушундай спастика деп коет, ошо кармап кала берет да, сүйлөп неметкенде. Ошо бир аз болсо дагы салымыңыздарды кошуп кетишиңиздерди дагы да болсо суранып кетем, жалпы кыргыз эли менен. Ошо колдорум кыймылдап, кичине болсо дагы өз алдынча кыймылдап калсам деген үмүтүм чоң. Үмүт кылып, дагы эле болсо үмүт кыла берем.
саламатсыздарбы? Максат агабыздын абалын сурайлы деп келген учурубуз жакында эле ушул Индия жергесине барып келдиңиздер. Жыйынтык барбы ата? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Жыйынтык боло албай атат. Болот деп айткан, анан 6 айдан болот деген экен. Кандай болот билбейм азыр. Белги деле жок, эчтекеси жок болушу. Мурунку эле калыбында туруп атат. Кандай болорун билбейм. Барбаган жерибиз кайрылган жок. Андан эми Ауреки неме Баранцовкага барып келди бир 10 күн. Андан эми Ошко 2 ай 20 күн болду дейт го, ошондой убакыт болуптур. Аякка барды, реабилитацияга эле барып атат да. Анан эми каяктан кандай жакшы дарыгер чыгат, эмне болот. Ушуга эле коюбуз, ушуга кетет да. Эптеп бир жараткандан бир жардам болор бекен. Истеп бир шипа болчу жер бар болду бекен деп эле ушинтип отурабыз. Апа 9 ай боюңузда көтөрүп, кайра 2 жыл колуңузда көтөрүп, кайра чоңойткон балаңызды кайрадан ушу өзү айтып калды, кичинекей баладай кылып эле карап атышат депчи. Кол менен берем тамак ашты. Өзүм мынтип жедирип, ичирип, тоскондо көтөрүп отургузабыз, чоң сурасын жасаганда. Баладай эле багып атабыз. Ушу 5 жылга кетти, 5 жыл бою ушинтип багып келатабыз. 5 жылга карады. Бияка келсек, квартирага кирип акча төлөп эптеп, муну реабилитацияларга алып барып кайрап келебиз. Өзүбүз деле турмушубуз начар жашайбыз. Ошентип эле ушу балам басып кетсе деп эле отурам, баспай атпайбы. Барбаган жерибиз калган жок. Биртке мал салдык. Жакшы деген жерге эле барып атабыз, жакшы болот деп. Андан кийин Ауреки элден жардам болуунан Индияга барып келди. Элден айланса болот, жардам берип атат эл деле. Барып атабыз, ошолордун акчалары менен барып келип атат. Эки жакка реабилитацияга, Индияга деле ошо элдин жардамы менен барып келди. Кудайга шүгүр, элден жардам сурап. Жана кайрымдуулук фонд жардам кылды. Анан ушу элден неме кылдыр. Биякка келгенде бир там керек экен, ээн жакын жатып, күнөөсүн саара кылган жерлер неме болсо жакшы экен. Квартираң жаман экен. Акча төлөп барып келсе эле кыйын. Тияктан келиш. Биз нарындан докторго барабыз десек 3000 сом менен нараң барып келебиз, нарынга эле. Анан бияка жетиш кыйын болуп атпайбы? Ошого тамга расход жетпей атат. Жардам берген жерден биртке акчасы ашты дейт анан. Ошого кошумча болсо там алабы деп немесек ошого жетпей атат акчасы. Өзүн деле бул реабилитацияларга төлөп акча кыйын эле болуп атат. Айла жок, ошо Оштон келгенде келгенбиз, эмне кылат, көтөрүшүп неметели деп багышалды. Анан отурабыз ушул жерде. Жашыңыздар дагы ата эми бир 70-те таяп калган учур экен, анан ден соолукка деле өзүңүздөргө дагы кыйын эле болуп аткан учур. Кыйын эле. Эми бала тегинип жатса ден соолук ал өзүбүзгө баары бир болуп калды. Андан көрөк балабыз өйдө туруп бутунан басса деген ой. Биз ден соолук бүттү деп калдык. Болду эми балабыз эле турса болду эле ушул. Ушу басып жок дегенде бул колу өзү чай алып ичкенге минтип таянып коляскага отурганга колу жарап калса жакшы болот эле. Колу жарабай атпайбы? Минтип жерди таянып алып коляскага кептеп өйдө туруп аракет кылса. Колу жарабай атпайбы? Мындан ылдый эч кыймыл жок. Колдору мындай боюнча тамакты мен берем, өзүм колум менен берип, анан жаткырып, өкөлөп жаткырабыз ошентип эле. Ушу менен эле алектенебиз да. Жаш баланы дайлап багып атабыз. Жаш баланы да кичине мындай жеңил болот да. Мунку жаман экен да. Оор болот экен, көтөрүшүбүз кыйын, жанагынтип эптеп көтөрөбүз. Нары карап күлүп, бери карап күлүп, нары карап ыйлап эле отурам, эмне кылам. Эне деген кыйын экен да. Ошентип эле отурам. Башкасынан дагы ата-эне гана чыдайт эле. Ата-эне чыдайт экен да, кантип чыдабайсың, көзү жылтырап турса, кыйбайсың да. Жанынан чыккыбыз келбейт. Эмне болуп калат деп, мындай кылсак эмне болуп кетет, кандай болот деп. Ушул Индияга барып келди, анан Ошко барып келди. Саар санабыз. Телефон азыр жакшы болуп калып, телефон чалып неме менен көрүп, өңүнүн сүрөтүн көрүп калсак, деп кичине сүйүнүп калабыз. Антияктан келди десе эле жетип келдик, кой.
kalabız, üstüne varabız. Ümit boldu ataba, ince barganda жакшы. Эми ümit Аябай болду, дагы эле үмүттөнбүз. ümit бар, эми ümit бар. Bunun жанагы Аябай үмүттөнбүз. булчуң немелери. Соғышникинде эле болуп атат. Акырындык менен жылыш болор бекен деген оюм болуп атат. Эми реабилитацияга ошо жыгылгандан бери эле сүйрөп эле бул экөөбүз алып барып жүрдүк. Кай бирөөлөр бар, ошо булчуңдары соолуп такыр эт жок калгандары бар, катып. А жерде айтып калышат, алар дагы мындай өйдө болбой турганда немелер. А могу жанагы эти таза кичинекинде болуп тургандар. Мында үмүт болот, акыр басат барып акырындыктан деп айтып калышат. Ана антип айтса эле ошондон үмүттөнүү, дал үмүт. Эптеп жылып бир өйдө болор бекен. Өйдө жылаар бекен. Үмүт кылып эле экөөбүз кобурашып жанындабыз ушинтип эле. Мисалы үчүн баягы кулаган жерде, иштеген жеринде кулап түшүп атпайбы? Ал жактан баягы силерге жардам бердиби ата? Жаңы жыгылган деле бир 30 000 сомдой частный экен. Ошо 30 000 сомдой эле акча берди, андан башка жок, бербейт экен. Частный экен, менчик ушу. Мамлекеттик болсо мамлекет бермей экен, анан ал частныйга. Аркы жерден сурасам жок. Тергөөдө эле милиция тияк бияктан. Биз аны барып тергеп бер деп айтууга акыбыз да жок, мыйзамда жок андай. Деп ошол эле калды, эмне дейбиз эми ага. Келиңиздер да ошол момент кетип калдыбы? Ошо момент эле кетип калды, жыгылгандан кийин, 3 күндөн кийин эле кетип калды. 2 күн турду, 3-үнчү күндө жоголду. Бул реанимациядан чыкты. Чыга электили. 10 күн реанимацияда жатты, андан 24 күн жатты. Ага чейин илең салаң болуп эле жүрдү, анан бул больницага которулганда эле муну бир көрдү да ошо боюнча жоголду. Азыркы учурда эми кайсыл жакка алып баргыла деп атат? Эмне кыларды билбейт да, сен Билбейбиз эми өзүнө моңгурайт телефон. Ар кайсы жерге эле. Биринчи күндө барып көргөндө атат. Кайсы жерде кандай больница болсо ошого. Ошол жака эле барып. Такси чакырабыз, ошого салып алып барып айралып келебиз. Врач эмне дейт? Кандай деп айтат, эмне деп айтат, ушуну менен эле турабыз. Ата баспай, балаң баспай калды дегендеги укканда кабыл. Авал жаман эле болду, ыйлап аттым, буркурап мен бара албай калдым. Больницага булар келиним, уулдарым болуп кетти. Мен 3 күн эчтеге сезбей жатты тиги. Киши болот, болбойт деп врачтар ошентип. Анан мага айтпай эле, барбай койдуп мен жибербей коюшту. Мен жүрдүм, ыйлап сыктап. Ошондо да үмүт коюп. Алдап коюп жүрүп. Мен барган жокмун, анан кийин реанимациядан чыкканда мени баккан киши жок, анан мен өзүм багамды ошондо барып көрдүм баламды. Реанимацияда, больницадан 10 күн бактым ошо жерден. Неме менен дем алат беженге немесин салып койгон ток менен какырыгын алып чыгам, баягы такалып сүйлөй албай дем ала албай калганда. Аны сордуруп чыгам, какырыгын аны үйрөтүп коюшту. Ошентип эле ушу менен алышып аттым. Ошондо анан тиги какырыгы оңолуп калгандан кийин тигинисин немеси токтоп калды. Андан кийин үйгө алып кеттик. Үйгө алып кетип багып аттык. Улам эле жакшы десе эле ошого барып атабыз, эмне кылабыз. Тынган жокпуз реабилитациядан. Андан бери мына 5 жыл 5 жылга чукулдадым. 19-жылы 19-октябрь. Ошондон бери эле багып баратабыз экөөбүз. Бишкекке келсе Бишкекке келебиз. Каякка барса эле. Анан бир уулубузду иштеп атты эле, ошону жумуштан калтырып, бул каякка барса ошону кошуп берип атабыз, айла жок, бизди албайт экен да, булар бага албайт деп барган жерде эле анан ошол уулубузду кошуп берип, жумушунан калтырып ошол багып атты. Урматтуу калайык калкым, ушул максат уулумдун жыгылганына мына 4 жыл бүтүп 5-жылга карап калды. Эми ушул үмүт болуп атат, басып кетет деген. Анан доктурлук деп атабыз, кайсы жерде жакшы доктур болсо ошого алып баралы деген эле ой биздики. Анан ушу элим берген жардамыңарга да рахмат. Анан эми ушу Бишкекке барып
келип ушу Бишкектен реабилитацияларга, доктурларга лечение кылдырганга үй жай керек экен, үйүбүз жок, жайыбыз жок, айла кетип. Анан кийин ошого аракет кылып бир элден жардам болсо бир үй алсак деген ой болуп атат. Бул кичинекей үйгө коюп кирип, барып келип ошо доктурга көрсөтүп турбасак акыбалыбыз кыйын эле болуп кетет экен. Анан Нарын тетегерек Аккулук айылындабыз. Нарынга барып келиш үчүн эле 3000 сомго такси. 3000 сом менен барып келе. 3000 сом менен барып, 3000 сом менен келе. Ошого макул. Болбосо такси жок. Жол жаман, таш жол аякты каябай. Анан таксилер жөнүндө ошондо да кыйбас, көңүлүңдү кыйбаган такси араң чыгат. Болбосо такси чыкпайт, айланы кетирет. Анан Бишкекке келип турууга аргасыз болуп атабыз. Şu turup ушул баланы доктурга леченияга, тияк бияка кай жерде жакшы колунан келет ошого алып барсак деген үмүт менен эле врачтарга алып барып атабыз. Анан ушу кайрымдуу элим, ушу кайрымдуулук кылып ушул балама бир жардам кылып койсоңуздар деген ой меники. Анан ушу берип атат элим, ушул элим. Ошол кичине жетпей атат, ошол элиме, ошо берген элиме чоң рахмат, чоң ыраазымын. Менден болбосо алдадан экеселеп кайрымдуулук болсун ошол бергендерге. Жакшылык эле болсун, эми жалпы элиме жакшылык каалайм, тынчтык каалайм. Бейпил бакубат жашоо болсун. Элибиз тынч болсун, өркүндөп өнүгүп өскөн эл болсун. Ушул балама кайрымдуулук сурап ат жатабыз. Там жок Бишкекке келсек квартирада акча төлөп жатып атабыз квартирабызга. Анан ошол келип кеткенибизге деле реабилитацияларга барганга деле жатканыбызга кенен чонун там керек экен. Эл бар, журт бар, элден кайрымдуулук сурап кайрылып атабыз, айланайындар.